Урматтуу төраға, урматтуу Алтынай Сейитбековна. Мынау коронавирус деп дүйнө жүзү дүңгүрөп жаман болуп аткан мезгилде бул Кытайдын жарандарынан азыр бир дагы киши киргизбей атасыңарбы? Камчыбек Жолдошбаевич, биздин билесиздер чек аралар жана авиа каттамдар жабык. Бирок Кытай Республикасынын жарандары 3-чү мамлекеттер аркылуу Москва жана Дубай, Стамбул шаарлары аркылуу келип жатышат. Ошолорду кийирбей койсо болбойбу? Биз андай чечимди азыр кабыл алган жокпуз. Именно Кытай Республикасынын жарандарын киргизбөө боюнча. Биз башка аракеттерди көрдүк. Анан жана компаниялар менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кырдаалга байланыштуу пока ошол келгенден мындай келбей турушсун деген иш чаралар дагы өткөрүп жатабыз. Бирок мындай именно ошол республиканын жарандары келбесин деген тыюу жок. Урматтуу министр здравоохранения. Кытайда бир аялды текшерип 8 жолу. Таза экен деп чыгарып турду, 9-чу жолу текшерсе коронавирус чыгыптыр. Кандай болот? Алар бизде Кытайдык жарандар жүрөт, мына Солтон Сарыда жүрөт, кетишти бүтөп, Дордойдун баары Кытайлар. Şu кандай болот? Буларды текшеребизби? Урматтуу Камчыбек Жолдошбаевич, бул жерде биз Кытайдын жарандары киргенде буларды биз 14 күнгө карантинге кармап атабыз. Келгенде жана коронавирус катары аны лабораториялык анализге алабыз. Андан кийин 14 күндөн чыгарды дагы экинчи жолу алып, анын баары баягы терс көрсөткөндөн кийин гана чыгат. Бүгүнкү маалыматтар боюнча биздин бүткүл Дүйнөлүк саламат сактоо уюму бул коронавирустун алкагында дүйнө жүзү боюнча эпидемиологдук абалды көзөмөлдөп координация кылып турат. Ошол күн сайын бизге маалыматты берип турат. Бүгүнкү күндө инкубационный период 14 күн. Ошон үчүн биз ошол айтылган эрежелердин баарын сактап, ошонун алкасында ишти алып барып жатабыз. Сиздин айтканыңыз туура, жанакы жерде айтып атпайбы? 8 жолу текшерип, 9-чу жолу текшергенде кайра коронавирус чыкты деп. Сиз болсо 2 жолу башынан аягында анан өзүңүздүн аппаратура менен карап атасыз. Ушу шайтандай болуп осечка кетпейби жерде? Шайтандын иши жаман өзү, билесизби? Ал жерде байкатпай туруп кете берет. Жок, бул жерде биз максималдуу түрдө баягы атайын ошол жанагы ВОЗ көрсөткөн рекомендациялар менен ишти алып баратабыз. Анын баары аныкталганбы? Азыр ар кандай фейковый да көп информациялар чыгып атат, анын көпчүлүгү аныкталган эмес. Поэтому биз эл аралык деңгээлдеги берилген көрсөтмөлөр менен ишти алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө азыр Алтынай Сейитбековна айткандай, башынан баштап биз ошол бүт ички жана тышкы чек араларга өзүбүздүн көзөмөлдү койгонбуз. Ошонун баары ишти алып баратат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда коронавирус катталган жок. Андан тышкары ал ошол кеткен элдин баарын тең биз баягы жеринен турган жеринен дагы медициналык көзөмөлдү биздин жергиликтүү врачтарда жасап жатат. Анын баары статистикага кирген, күн сайын бири-бири менен алмашып регион боюнча ал иштерде жүрүп атат. Алтынай Сейитбековна, сиз көрүп атабыз, көп чогулуш өткөрүп атасыңар, иштеп атасыңар. Ошол эле мезгилдерде мына мен министрге айтып атам, саламаттык сактоо министрлигине. Бизде Кыргызстан ичинде көптөгөн Кытайлар жүрөт. Базарлардын иштеринде, ошондой эле Солтон Сарыда бүт Кытайлар иштеп аткан. Ушуларды бир сыйра текшерип койбосоңор болбойт го, потому что 8 жолу текшерип бир аялды, 9-чу жолу текшерсе Кытайдын жанакы аппараттары менен кайра коронавирус чыгып атат. Ушуну бир карап көрсөңөр, кандай дейсиз? Камчыбек Жолдошбаевич, азыр мен бүт биздин Кыргызстандагы болгон ошо Кытай ишканаларынын баарын менин тапшырма менен алар жеринен барып, ар бирөөнү текшерип атат. Эмчин дегенде кээ бир иштегендер Кытайга чыккан эмес, көпчүлүгү. Ошон үчүн жеринен барып дагы бир сыйра текшерип, жанагы температураларын дагы эме жашап аткан жерлерин условиясын баарын санитардык эпидемиологдук жайлардын баарын текшерип, мына бизге маалыматты берип атат.
Ошон үчүн ал ишти биз алдын эле баштаганбыз. Бүгүнкү күндө андай бир коркунучтуу болуп турган бир абал жок. Ошон үчүн анын баардыгы тең көзөмөлдө турат. Кытайдын бүт ишканалары. Космос Сексарович, тактоо иретине сизге мындай суроо болуп калды. Бул эми такталбаган маалымат да жана интернет булактарынан чыгып кетпөдү. Бир адамдан 9 жолу анализ алгандан кийин анан чыгыптыр деп. Эми бул данныйлар такталбаган маалымат да. Андай маалыматтар келген Ооба, жок. бизде официалдуу түрдө андай маалымат жок. Ошону так айтып койсоңуз ошол да. Азыр ошо суроо берилип атат, жооп болбой калды, жакшы. Силер могу рыноктарды жакшылап карап койсоңор, кээ бир далдактагандар бар. Ошолорду бир 2 сүйрө текшерсеңер, ошолордон чыгып калабы деп мен чочуп кетем да. Жолдош министр карап көрүп. Макул.